ошо элдерге шифага себепчи боломун деп элдерге дем салып жүргөн көптөгөн адамдарды көрдүм. Шарияттан дагы илими жок. Карап отурсам баягы 30 пара Куран жаттаган, дем сала тургандардын өзү дем салып атасыз дамылда. Ушул жөнүндө өзүңүз кенен айтып берсеңиз, кандай болуп башталган, эмне болгон? Биз өзүбүз медреседе жаш кезибизден окуп, таалим алып, илим алып, пайгамбарыбыздын хадистерин көп уккан себептен ар дайым мындай бир адамдарга пайдалуу болууну, адамдарга бир пайда жеткирүүнү көп максат кылат элек. Мага кээ бир үй бүлөлөр келди, бири-бирине бычак сайып койгондой үй бүлөлөр келди да. Биринчи ошол аялымды кармап өлтүрөм дагы, анан түрмөгө түшсөм дагы түшөм деген ушул ниетте болчумун дейт да. Сиз окуп кеткенде аялыма оюм өзгөрдү дейт да. Демек экөөнө тең сыйкыр окулган адам. Демек дейт, мен азыр ойлоп атам дейт. Менин аялым дагы ушундай болуп атат. Мен эми түшүнүп атам. Менин аялымды окуп бериңиз дейт да. Жин кирип кеткендери жок, мен нормальныймын. Мен барып лечение кылыш керекмин дегендер да болот экен адамда. Ошого признактары, белгилери, мисалы көз түйүнүн белгилери кандай болот дамылда? Симптомдор менен айырмалаган бул туура эмес. Бул эми ошол илимде ошон үчүн мен ар бирини мисалы телефондон диагноз кое албайбыз да, ар бир адамды келгенде тамырларына кармап көрүп, анан астынан окуп көрүп гана билсе болот да. Өзүнүн айырмачылыктары бар. Аны эми сөз менен айтып бере албайсың да. Анан муну сөзсүз ал адам ошонун илимин алып, ошо көп канча жылдар иштеп, анан гана айырмалай алат да. Кээ бирлерди мен барганда деле ошо баягы жин кирген эмес, сага ушундай медицинский орун менен ооруп атасың деп жибергендериңизди көрүп атам да. Же окугансызбы дамылда бул жагындай? Муну сыйкыр дагы, көз тийгенде дагы, жин ооруларда бул жин таасири дагы бир эле адамдын нервный системага гана зыян бере алат экен да. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Баардыгыңыздарга Аллахтын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтык болсун. Аллах Таала баарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, эч тарынан сактасын. Урматтуу биздин катталуучулар, бүгүн бизде сонун маек болмокчу. Элдердин талабы менен билсеңиздер керек. 1-2 жыл мурун ушу устаз менен видео тарткан элек, түз эфир кылган элек. Ошол кээ бир каналдарда устаз 400 000, 500 000ге чейин просмотр болуп жүргөндөрдү көрдүк. Андан кийин дагы дамылда көп каналдарга интервью берди. Андан менен сурагандар көп болду. Ошого байланыштуу биздин катталуучуларга элдердин суроолору боюнча дагы устаздан маалымат алып берели дедик. Бүгүнкү маегибиз өтө жакшы жана кызыктуу болмокчу. Мунун алдында мен элге өзүмдүн башымдан өткөн окуяны айтып бердим эле. Себеби 1-2 жыл мурун катуу ооруп калдык. Катуу ооруп калганда барбаган жерибиз жок. Албаган капельницабыз, ичпеген германский дарыбыз, башка нерсебиз калган жок. Башыбыз ооруйт, кызып турат, настроениябыз түшүп турат, эч нерсеге көңүл тартпайт. Кыргызстан боюнча барбаган жерибиз калган жок. Молдолорго бардык, врачтарга бардык. Аябай ушундай бир кыйналыч күндөр өттү. Ошо күндөрдүн биринде биздин чоң алымдарыбыздын бири ушу устаз жөнүндө айтып калды. Андан кийин устазга бардык. Устаздан баргандан кийин ошол жактан Алланын өкүмү менен Алла шифа табып, устаз бизди дем салып дарылады. Устаз сизге ошо биринчи ыраазычылык билдиребиз. Себеби адамга ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт. Ошон үчүн сизге устаз Алла ыраазы болсун. Анан элдердин көбү суроо боюнча сизди издегендер көп дамылда, кандай, эмне деп. Анан ушундай адамдар көп ооруганын себебинен устаз баягы ачыгын айтыш керек, баягы алдагандар да көп болгонун себебиненчи. 1 ай бою дем салыш керек, анан сага буну ичириш керек, анан тигин өзүнүн бир продукциясын сатып, мындай кылып, тигиндей кылып, баягы адамдар да түңүлүп калыптыр да. Анан ооруган адамдар да көп да дамылда. Өзгөчө акыркы жылдары ушундай оору менен ооруган адамдар көп. Анан бул ооруну да адамда врачтарың да түшүнбөйт экен да. Руханий оорулардычы. Анан сизге Алла ыраазы болсун дамылда. Ушул менен сиз кандай мындай неме болуп калганыңыз? Адам өзүнчө талант экен. Карап отурсам баягы 30 пара Куран жаттаган, дем сала тургандардын өзү дем салып атасыз дамылда. Ушул жөнүндө өзүңүз кенен айтып берсеңиз, кандай болуп башталган, эмне болгон? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах тааланын баардык тынчтыгы, саламатчылыгы баарыбызга болсун. Эми инсандардын арасынан жакшыраагы бул адамдарга пайдалуураак дейт да. Бул пайдалуу болгондо адам кайсыл тармактан болсо дагы, ден соолук маселесинен болобу, финансы маселесинен болобу, башка бир дыйканчылык маселесинен болобу, кайсыл тармактан болсо дагы адамдарга пайдалуу болгон адам бул Алланын астында жакшы болуп эсептелет да.
Биз өзүбүз медреседе жаш кезибизден окуп, таалим алып, илим алып, пайгамбарыбыздын хадистерин көп уккан себептен ар дайым мындай бир адамдарга пайдалуу болууну, адамдарга бир пайда, инсандарга, мусулмандарга бир пайда жеткирүүнү көп максат кылат элек. Күндөрдүн биринде мен өзүм деле Куранды жаңы бүткөн учурларда ооруп калдым. Куранды бүтөрү менен Куран бүтүп эле ооруп, негизи мен Куран жаттаганга чейин дагы мындай илим алган элек да, бир аз араб тил грамматикалары, фикх маселелерин окуп, шарият маселелерин билет элек. Андан кийин Куран жаттап бүттү, ооруп калгандан кийин жана сиз айтып аткандай биз дагы муктаж болуп, доктурга бардык, ары барып бери келип, доктурдан анан дем салдырууга өттүк. Ошол кезде мен көрдүм да, адамдар канчалык бул мындай муктаж экендигини, канчалык адамдар дем салдырып жүргөнүнү, ток ач менен иши жок дегендей, адам өзүң оорубасаң, канча адам ооруп атканын көрбөйт экенсиң да. Ооруп ушул тармактарга каттап баштаганда канчалык адамдардын ооруп атканын, канча адамдардын шифага муктаж болуп жүргөнүн көрүп, ошол кезде мен өзүм негизи ага чейин илим алган себептен, шариятты жакшы түшүнгөн себептен, Куранды жакшы билген себептен, 30 пара Куран жаттап бүткөн себептен ошо элдерге шифага себепчи боломун деп элдерге дем салып жүргөн көптөгөн адамдарды көрдүм. Шарияттан дагы илими жок, шариятка дал келбеген эле бир нерселерди айтып атканын, жана Куран окуп дем салса бир да аятты туура окуй албай атканын көрүп, ошого да ишенип элдер жүргөнүн көрүп, анан ошондо мен ниет кылдым: о Аллахым, мага шифа бер, мен айыгып кетейин, жана ушул мага окшоп көптөгөн адамдарды айыктырууга бир себепчи кылгын мени деп Алладан дуа кылып, жана көп ушул тармакта изилденип окуп баштадым да. Анан ушул жерден мен бир нерсени айтып кетким келет. Жана сиз айтып атпайсызбы, көптөгөн адамдар аябай алдайт, мындайт, индей депчи. Мен бирөөгө күбө болдум, эми атын айтсак гыйбат болуп калат. Куранды жакшы окуй албайт, эчтеке жок. Ал мага мынтип айтат: бул мага дейт Кудайдын берген дар дейт да. Бул менин ата бабамдан калган дейт. Мен бул Кудай мага өзгөчө берилген, менин демим күчтүү, анан ошон үчүн болот дейт да. Бул андай болбойт. Бардык нерсени Кудайдын мыйзамында мээнет менен келген. Бардык нерсе эмгек менен болот да. Ал мисалы эч кимден өзүнчө мындай бир өзгөчө эмес Кудайдын астында. Алла Таала Кур'анда айткан: "Ин акрамакум индаллахи аткакум". Силердин араңарда Кудайга мындай сыйлуураак, жакыныраактар булар таквалар деген да. Ошондуктан эч кимден өзүнчө бир өзгөчө эмес. Кудай элге бербегенди жөн эле сизге берип койгон же мен эле мага берип койгон да. Бул бардык нерсе билимдин негизинде келет. Кур'анда дагы эң биринчи түшкөн аят икра, оку деп келген, илим ал, билим ал деген да. Бунун бардыгы билимдин негизинде келет да. Анан билимсиз эле менин демим күчтүү, анан мага Кудайдын берген дар деп эле элдердин башын айландыра берүү, бул дагы туура эмес да. Ошон үчүн сөзсүз илим алыш керек экен. Анан биз да ушинтип илим алып, изилдеп, анан ушул маселеде тажрыйбабызды арттырып, илимибизди арттырып, ошо элге кызмат кылып келатабыз да, иншалла. Эми бул нерсе бизге чейин дагы, биздин пайгамбарыбызга чейин дагы элдер ооруп келген. Анткени бул Муса пайгамбардын доорунда да, Иса пайгамбардын доорунда да, өзгөчө Муса пайгамбардын доорунда, бул Муса алейхиссалам доорунда бул сыйкыр өтө катуу күчөгөн. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам агында бул еврейлер, яхудилер пайгамбарыбызды дагы сыйкырлаган да. Анан ушул жерден бир нерсени айтып кетким келет, баса белгилеп кетким келет. Көптөгөн кишилерде ушундай түшүнүк бар: мен 5 убакыт намаз окуп атсам, мага сыйкыр кантип болмок эле, өтпөйт деп. Жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ал намазны каза кылган эмес, бир дагы дуаларды калтырган эмес, эң көп ибадат кылган пайгамбарыбыз болгон. Бирок ошол пайгамбарыбызды дагы дуалаганда, сыйкырлаганда, кара дуа сыйкыр кылганда өтүп кеткен да. Пайгамбарыбыз деле ооруп калган. Анан ошол Алла Таала үйрөткөн тартип менен Кур'андын негизинде бул нерседен кутулуп чыкты да. Пайгамбарыбыз ушундай айткан: мен бул сыйкырдан кутулганда, буттун тушап койгон, тушоодон чыккан ат кандай жеңилдеп чуркап секирет, ошондой жеңилдедим деп да. Ошондуктан бул нерсе илгерки пайгамбарларда да болуп келген. Биздин пайгамбарыбыз көптөгөн бул Канзул Хусейн деген китеп болгон, жалаң ушул сыйкырга колдончу нерселерди топтолгон. Бунун көптөгөн китептерин пайгамбарыбыз өрттөп жок кылган да. Эми андан да калгандарын бүгүнкү күндө элдер колдонуп келип атат. Буну бардык эле улуттар колдонот экен да.
бул бир арам кылынган өтө зыяндуу илим. Бул илимдин негизинде адам өтө көп түрдүү ооруларга кабылат. Анан бул оору жаңы башталган кезде жана сиз айткандай медицина боюнча бунун диагноздору чыкпайт. Бул бир көзгө көрүнбөгөн бир энергия да, көзгө көрүнбөгөн бир күчкө ээ болгон бир энергия. Бул Аллах Таала сыноо катары буну түшүргөн, эң башында Харут жана Марут деген эки периште аркылуу сыноо катары түшүргөн, бирок арам кылынганда алар эскерткен да. Эң биринчи бул билинбейт да, диагноздор чыкпайт да. Барса кадимкидей эле медициналык ооругандай эле бул сыйкыр оорусуна кабылган адамдар, анан көз оорусу менен ооруган адамдар жана жин оорусу менен ооруган адамдардын баардыгы алгачкы эң биринчи орунда алардын маанайы түшүп баштайт. Маанайы түшүп, эчтекеге көңүлү тартпай, анан бат ачууланып башталат да. Болбогон нерселерге тарынып, үй бүлөсүнө дагы болгон жек көрүү же өтө өзүнүн өзгөчө жакындарына болгон жек көрүү, тарынычы, анан мындай жаман терс ойлор көбөйүп баштайт. Анан экинчи эле бул адамда, ар бир адамда биополия, анан магнитный полия болот да. Биз адам топурактан, жерден жаралган себептен, жерде дагы баягы тартылуу күчү бар го, магнитный полия ар бир нерсени ыргытсак жерге түшөт го. Ошондой эле ар бир адамда магнитный полия да бар да. Бул бардык нерсени өзүнө тарта берет да. Ошол эле учурда баягы иммунитет, бул жанагы биополия болот. Адам энергиясы ошону фильтрлейт да. Жакшысын алып, мисалы күндөн энергияны деле тарта берет, мусордун жанынан инфекцияны деле тарта берет да. А бул жамандарыны тосконго аракет кылат да. Бул эмне себептен ушул сыйкыр оору менен, жин оорусу менен ооруган адамдар бардыгы дайыма баягы медицинанын тилинде хронический усталость деп коет. Дайыма чарчоо. Анткени бул адамдагы биополияны бууп салат. Бул биополия деген адамда энергия да, өзүнүн энергиясыны бууп коет да. Ошол кезде бул адам дайым чарчоо башталат. Андан кийин бул биополия буулуп калган себептен адамга кадимки эле инфекциялар же башка бир вирустар, жугуштуу оорулар дагы мындай оңой бат өтүп кетүү мүмкүнчүлүктөр ачылат бул адамгачы. Анан бул адам акырындык менен баш ооруй баштайт, анан уйкусу кача баштайт да. Уйкусу качып баштайт, анан баш ооруп, анан бат жүрөктөрү мындай дүкүлдөп, же болбосо жүрөгү ноюйт этип мындай кысып, мыкчып баштайт. Андан ошол эле учурда дем алуу оорлошот да, дем кысып мындай деп терең дем алгысы келип баштайт да. Анан адамдын эс тутуму азаят. Анан көбүнчө бул баягы Бакара сүрөсүнүн 101 аятынан окусаңыздар, ошол жерде сыйкырдын негизинде баягы эр аялдарды ажыраштыруу сыйкырлары да бар да. Эми бул деле Алланын каалоосу менен, Алла каалаган деңгээлде гана таасир берет. Куранда да ушинтип келген, Алла каалаган, Алланын каалоосу менен гана таасир берет деп. Бирок баары бир бул Алла Таала мүмкүнчүлүк бергенчелик таасир берет да. Көптөгөн эр аялдар дагы болот. Бир учурда эле бири-бирин жек көрүп башташат да. Бул кээ бирде карасаңыз эки тараптан тең болуп калат да. Үй бүлөдө эрде да, аялда да болсо, алар экөө тең бири-бирин жаман көрүп, урушуп түшүнбөй баштайт да. Кээ бир учурда, мисалы, эркекте сыйкыр болгондо, эркек аялын жек көрүп, жаман мамиле кылып баштайт. Аял башында мындай баягы сабыр кылып аракет кылат, чыдаганга аракет кылат, балдарым атасы эми өзгөрүп калар, түшүнүп калар деп аракет жасаганга аракет кылат. Анан акырын чарчайт. Чарчагандан кийин анан бул дагы тажап, анан өзүнө жараша мамиле кылып башталат, анан акыры ажырашууга кетип калат. Кээ бирде тескерисинчесине аялда сыйкыр болот дагы, эр таза, эркек үй бүлөнү сактайын, мен эркек мындайм деп, эркектин милдети үй бүлөнү сакташ деп аракет кылат. Аял болбой эле ызы чуу сала берет, акырын эркек дагы тажап, көңүлү калып баштайт. Ушинтип эми үй бүлө ажырашып кетет да. Эми ушундайларда мага кээ бир үй бүлөлөр келди, бири-бирине бычак сайып койгондой үй бүлөлөр келди да. Бир жигитти келишти, аялы бооруна 2 жолу бычак сайып коюптур. Анан операция болуп чыккандан кийин, операциядан кийин өзүнө келгенден кийин уктай албай эле, уктаса эле көзүнө бир нерселер көрүнүп чыдабаганын, анан больницага мени чакырышты ата-энеси. Барсам сыйкыр бар экен. Мен 3 күн окуп, дем салып, сыйкырды кетирип бергенден кийин, эми өтө көп окуштун кереги жок, бир 2-3 күн эле ашыкчасы жетет да, бир окуганда деле кетет, Кудай буйрса да. Анан баягы бала өзүнө келгенден кийин, баягы бала ошол аялына жек көрүүсү кетип калды да. Негизи
баягы баланы айтат, аялым мага бычак сайды дейт. Бирок негизи ошол ойду мен деле кылып жүргөн болчумун дейт. Кантип аялымды өлтүрүп койсом, бычак сайсамбы, ыргытып ийсемби, дары берсемби, кантип өлтүрүп койсом, мындай мен да жоопко тартылбасам деп, ошо аялымды өлтүрүүнү мен деле пландап жүргөн болчумун. Көрсө ал деле пландап жүрүптүр дейт да. Бирок ал биринчи ишке ашырып берди дейт да. Анан ошол жерден баягы баланын ата энеси заявление жазып койгон экен, арыз берип койгон экен. Баягы бала өзүнө келгенден кийин, мен биринчи күнү окуп кеткенден кийин өзүнө келгенден кийин аялына жек көрүүсү кетип калат дагы, аялын кайра жакшы көрүп баштайт дагы, ата энесини тездик менен барып арызыңарды алгыла дептир да. Ата энеси түшүнбөстөн баласынан капа болуп, аябай жаман көрүп, сен ошо бычак сайса да ошону дейсиң, бизди укпайсың деп аябай. Анан тиги бала мага эртесине барсам ыйлап айтты да, ата энем мени түшүнбөй атат деди. Мен ата энеме айтпаганым менен дейт, мен ичимде ойлоп жаткан болчумун дейт да, мен айыгып чыксам, мындай кадимкидей мурдагыдай басып калсам, биринчи ошол аялымды кармап өлтүрөм дагы, анан түрмөгө түшсөм дагы түшөм деген ушул ниетте болчумун дейт да. Сиз окуп кеткенде аялыма оюм өзгөрдү дейт да. Демек экөөнө тең сыйкыр окулган адам. Демек дейт, мен азыр ойлоп атам дейт, менин аялым дагы ушундай болуп атат, мен эми түшүнүп атам. Менин аялымды окуп бериңиз дейт да. Мен ата энем укпай атат мени. Мен кайнатама чалдым дейт. Менин кайнатам менин аялымды алып барат, сизге окуп бериңиз деди. Ошол жерде аялын алып келишкен мага. Бул көп жыл болуп кетти, 7-8 жыл болуп кетти. Аялын окугандан кийин аялы дагы ошол жерден ыйлап, аябай жаман болуп өзүнө келип, ыйлап, ушунчалык баягы күйөөсүнө окуган нерсесине өкүнүп, мен эми кантем дейт да. Анан мен айттым, мунун бир эле жолу дедим. Сенин күйөөң больницадан чыга электе дедим. Барып кайнатаңдар сөгөбү, кайненеңдер жаман көрөбү, кандай оор жаман сөз айтса дагы сөз кайтарбай, айтышпай дедим. Үстүңө бир чака жаман мусор төксө дагы бир чака таза суу менен жуусаң таптаза болуп каласың. Эчтеке кылбастан кечирим сурап, керек болсо мындай жатып бутунан өп, колунан өп кечирим сурап дедим. Күйөөңдү доктурду өзүң кара дедим, бул сага бир аз жеңилдик алып келет. Десем ошентип барып ыйлап жүрүп, кайнатасынын да, кайнагасынын да баарын бутунан өп, колунан өп кечирим сурап атып, акыры анын ошол жигиттин аялдагын дем салдырып, айыгып алгандан кийин экөө кайра жашап кетишти да. Сыйкыр деген ушундай үй бүлөлүк немелерди ажыратат. Адамды деген баягы сыйкыр болгон адамдар ишке көңүлү жок болуп, ошонун артынан иштери артка кетип калат. Анан мисалы бул бирок сыйкыр менен тез арада дарыланып айыгып албастан жүрө берсе, бул акыры барып баягы кан айлануу системаны бузуп атып, акыры көп жылдарда бул кадимки эле физический эле ооруларга алып келет. Ошол онкология ооруларына чейин, баягы катуу психологический ооруларга чейин, баягы ашказан ичегилердин ооруларына, көптөгөн ооруларга алып келет. Бирок качан ошо өтө көп жүргөн мөөнөттүн себебинен физический медициналык ооруларга, организмде чоң ооруларга өтүп кеткенден кийин сыйкырды чыгарганда деле жанагы оору кетип калбайт. Аны доктурдан дарылаш керек, бирок болгону сыйкырды чыгаргандан кийин дарылаганда дарылануу бат жылыш болот да. Жылыш болот да. Алла ыраазы болсун. Дамла анан баягы биз айткандай баргандан кийин кээ бирлер ушу мисалы дамла көз түйүнүн өзүнүн белгилери, сыйкырдын өзүнүн белгилери болобу? Анын жиңкиргендин өзүнүн белгилери же бардык эле бир окшош немеде болобу? Себеби анткени мына сизге баргандан кийин мени көрүп туруп эле баягы эме кылдыңыз, Алла ыраазы болсун. Анан кээ бирлер ошондой жок болсо деле мындай адашып бара болгондар да болуп калат экен да дамылда. Баягы медицина менен ооругандар мага жиңкирип кетти деп дамылда. Жиңкирип кеткендери жок, мен нормальныймын. Мен барып лечение кылыш керекмин дегендер да болот экен адамда. Ошого признактары, белгилери, мисалы көз түйүнүн белгилери кандай болот дамылда? Жин мисалы кирип кеткендин белгилери кандай болот? Ушуну бир кыска нускалуу бөлүп айтып берип койсоңуз. Негизи бул көз тийгенде дагы, сыйкыр менен ооруганда дагы, жин оорусу менен ооруганда, анан мындай психологический депрессия менен ооруган ушулардын ошол төртөөнүн признактары, белгилери абдан окшош болот. Бир 90-95% чейин окшош болот. Эмне себептен? Анткени мисалы адамда негизи нервный система, кровяной система, выдыхающий, выделяющий, пищевой, мочевой, клеточный системалар болуп бөлүнөт да. Ушулардын арасынан муну сыйкыр дагы, көз тийгенде дагы, жин ооруларда бул жин таасири дагы бир эле адамдын
нервный системага гана зыян бере алат экен да. Тарыхта эч качан көз тийип же баягы сыйкыр менен ооруганда же жин оорусунан адамдын тиши сынып, мурду сынып, башы жарылып, колу сынып андай физически болбогон да. Болбойт, андай мүмкүн эмес экен да. Бул бир гана адамдын ушунун баардыгы кан тамырлар аркылуу мээге чейин жетип, бул мээден адамды психологически гана кыйнап баштайт да. Адамды психологически кыйнап баштайт дагы. Ошондуктан бул көз тийүүгө дагы, жин киргенде дагы, баягы сыйкырда дагы, жин оорусу менен ооруганда дагы баардыгы бул окшош болот. Жанагы айтылып аткан мисалы признактардын баардыгы окшош болот. Баягы түштөрүндө жаман түштөрдү көрө берүү, же уктаса эс албайт, уктап турганда да эс албай, же түн уктай албай, башы ооруп, шалдырап, сыгынып, жаман бүт баягы айтылып аткан признактардын баардыгы, ушунун нерсенин баардыгы бул жөн эле жин кирбей, сыйкыр жин менен оорубай делечи, каттуу проблемаларга кабылып, каттуу бир жашоосуна өтө чоң көйгөйлөрдүн аянан кечке ойлоно бергенден мээден психологически ооруп калган адамдарда деле ушул эле симптомдор болот. Баягы жаман түш көргөн дагы, түшүндө жаман нерселерди көрө берген дагы бүт баары ушундан боло берет. Ушу жин оорусунда бирок анын баардыгыныча мисалы мага деле бир 2-3 адам отургузуп жин оорусу, сыйкыр оорусу, баягы психологически ооруган адамдар өздөрүнүн симптомдорун айтып берип атса, окшош эле нерсени айта берет да. Аны мындай жөн эле угуп эле айырмалай албайсың. Ар бирине өзүнүн жеке окуп көргөндө, жана мындай тамырына кармап, анан жеке окуп көргөндө гана билесиң. Бул адам көз тийип ооруп атат, же сыйкыр менен, же жин менен ооруп атат. Буну дем салып айыктырып койсо болот депчи. Бир эле көргөндө айырмаласа болот. А бул адам жөн эле катуу жашоодун түйшүктөрүнөн бул депрессия болуп калыптыр деп, буну деген только доктурга дарылатыш керек деп айырмаласа болот да. Анан көпчүлүгү мен көп көрүп калам, мен деле интернет карайм, кээде бир башка баягы дем салган таксырлардын бир немелерин көрүп калам да. Анан мынтип айтышат да. Ким эгерде түшүндө жаман түштөрдү көрө берсе, бул жин киргендин белгиси дейт да. Же кечке башы ооруса, жин киргендин белгиси, кечке кускус келе берсе, жин киргендин белгиси, жүрөгү сыгыла берсе, жин киргендин белгиси деп кое берет да. Аны уккан адам менде 100% жин кириптир деп туруп ошону кабыл алып алат да. Эми ооба ошол нерселер жин кирген белгиси, бирок ал деген ошондой болсо эле демек сенде жин кирген деген нерсе эмес да. Бул медицина жагынан да болуп калат. Ошон үчүн ар бир адамды жеке мындай текшерип, жеке диагноз коюш керек да. Мисалы бизде азыркы учурда өтө бир популярдуу нерсе болуп кетти. 500-600 адамды топ-топ коюп туруп, анан баарына микрофон менен бир Куран окуп коет да. Бул эми баягы дем салган кишиге жеңил да, 1 саат окуп коюп кетип калат. Бул билинбейт да. Мына доктурга барсаңыз деле 100 адамды киргизип туруп эле бир учурда эле сенин давлениең көтөрүлүп кетиптир, сенин деген каның гемоглобин түшүп кетиптир, сен деген мындай инфекция бар экен, сенин өпкөң шаңылдап калыптыр дей албайт да. Ар бир адамды жеке текшерет, жеке изилдеп, обследование кылып, көрүп туруп, давлениясын текшерип көрүп, Билим байке сиздин давлениеңиз көтөрүлүп кетиптир дейт, же түшүп кетиптир дейт. Анан 20-30-ыңды киргизип туруп эле бир мынтип карап туруп айтып кое албайт да. Бул жалган нерсе. Ошондуктан негизи мен ушул талпа көпчүлүк кишилерди киргизип алып туруп эле бир оккан нерсеге мындай ишенбегиле эле деп чакырат болчумун да. Ар бир адамды пайгамбардын сүннөтүндө дагы жеке окуган да. Да устаз айтсаңыз, мен барганда мисалы сизге 1 күн 2 күн эле бардым да. Ашып кетсе 3 күн. Кээ бир жерлерде 3 айлап окугандар бар экен. 1 айлап окугандар бар. Анан мынча бересиң, мынча күн келесиң депчи. Негизи дамла сизде эң көбү дарылаганыңыз канча күн, эң баты канча күндө болот негизи дамла? Негизи мындай. Ушул сыйкыр оорусун, жин оорусун дагынча бул чыгарып салуу бул өзү 1 эле күн да. Анан мен дайыма бир 3 күн деп, мисалы 3 күн окуп коем, анткени бул деген бизде бүт элдерде 3 күн, 7 күн деген бир ишеним бар да. Анан баягы 1 күндө окуп чыгарып койсоң деле мындай көп ыраазы болбойт да. Чөтө жакшы болбой калды го деп эле анан сурана берет да. Ошого эми 3 күн деген нерсе көп адамдар ыхлас кылат да. Ошондуктан бир 3 күн окуп койсоң, анткени көпчүлүк адам 1-чи күнү сыйкырды чыгарып койсоң деле, баягы тикенди деле мындай колдон алып койсо деле орду бир 2-3 күн ооруйт го, анан басылат да, ошондой эле.
ошо сыйкыр жиндин таасиринен ооруп жүргөн ден соолук мындай биринчи күн чыгарып койгондо эле өтө жеңилдикти сезбей калат да. Анан бир 2-3 күндө анан кичинеден өзүндө жеңилдей баштаганын сезет да, ошондо анан ишенет да, ыраазы болот, жеңилдей баштадым деп. Ошон үчүн мен негизи 3 күндөн ашык окубайм да. Баарына 3 күн деп айтам. Негизи жинди кирген болсо деле, сыйкыр оорусунда эле көз тийгенди деле бул 3 күндө толугу менен чыгарып салууга иншалла Кудай буйрса болот да. Анан мындай да учурлар болуп калат. Кээ бир адамдарды ошо 2-3 күн окуп чыгарып койгонуң менен ал адамдар өздөрү намаз окубайт, өзүнө эртең менен кечинде дем салып жүрбөйт. Анан бул сыйкыр жин деген нерсе чыгарып салган менен адам бир өзгөчө бир 4-5 айга чейин дене толук өзүнө келип кете элек болот да, ошол арада жана айтып атпаймынбы мындай бул нервный системага көп таасирин берет депчи. Ошол каттуу ачууланып нерв иштеткенде же каттуу корккондо, өзгөчө арак ичип алып мас болуп мындай өзүнүн акылын жоготкон кездерде бул кайра артка кирип кетүү мүмкүнчүлүктөр ачылат да, кайра жолдор ачылып кайра кирип кала берет да. Ошентип кээ бирлер дем салып чыгарып койгондо аябай жакшы болот, мындай өзүнүн ыраазы болуп ушунчалык жеңилдегенин айтып кетет дагы. Бир айдан кийин кайра келген учурлар болот. Неге мен дейт кайра ооруп калдым дейт. Көрсөң кайра эле кирип калган да. Бул деген чыкпай калды деген нерсе эмес. Бул кайра кирип калып, ошонун себебинен кайра келгендер болот. Өзү жакшы дем салып жүрсө, таза жүрсө андай болбойт. Демек өзүнө да мээнет кылыш керек экен да. Ушундай учурлар болобу? Мисалы сиз дем саласыз, жин кирип кеткен болот, мындай жинин чыгарасыз, көз тийүү мисалы дем саласыз. Андан кийин кеткенден кийин бир убакыттардан кийин ошо кайда эле баягы оорузу менен кайталап келип калганчы. Анан ошондой кайталанып келип калбаш үчүн мисалы сизге көрүндү, адам жинин чыгарды, көз тийүүдөн чыгарды, баягыдай баш оорубай калды, баягыдай жаман ойлор келбей калды. Эми бул сизге көрүнгөндөн кийин кийинки бунун кадамдары ушундай учурга дагы кайталанып, ушундай учурга дагы түшүп калбаш үчүн эмне амалдарды кылыш керек дамына? Эң биринчиден бул адам намазга бекем болуш керек. Дайым намазга так болуп бекем болуш керек. Анан эртең менен кечинде адат кылып өзүнө Фатиха, Аятал Курси, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүнү такай калтырбай окуп жүрүш керек. Анан арамдан алыс болуш керек. Анан өзгөчө жанакы айткандай эле кайра бул адам катуу ачууланып урушкандан сактаныш керек. Нервтенгенден. Катуу нервтенгенден да. Анан бул ичкиликтен сактаныш керек да. Бул мисалы айыктырып койсоң деле тойго барып бир майрам болуп ичип алса кайра эле кирип кала берет да. Анан менде мындай дагы азыркы сурооңузга дагы бир жакшы жооп. Кээ бир учурда ушундай кишилер бар. Намаз окуйт, намазын калтырбайт, дайым мындай эртең менен кечинде зикирлерди да окуйт, ичкилик деле ичпейт, арамда арак сарак деле ичпейт, жакшына жүрөт. Бирок мындай кайра эле ушул жин кирип кетип, кайра эле ооруй берет да. Анткени бул ошол узак мөөнөт сыйкыр жин менен ооруган себептен бунун нервный системалары өтө жукарып калат да, мындай алсыз болуп калат дагы. Анан бат-бат эле ачууланып өзүнө кармай албай турган бир деңгээлге түшүп калат да бул адам. Анан болор болбосо эле катуу ачууланып кетип эле кайра эле ушундай болуп эле ооруй беришет да. Ошон үчүн мен өзүмдүн тажрыйбамда көптөгөн учурда ушундай намаз окуп, ичпей, чекпей дубаларды окуп жүрөт, бирок мындай нервный системасын сактана албай эле ачууланып эле кайра эле мындай ооруп калгандарды өзгөчө өтө жакшы тажрыйбалуу врачтар бар бизде. Мен көп жылдан бери тааныган Гүлхан Абдиевна деген өтө чоң врач бар. Бул эжебиз өз аял киши, Алла ыраазы болсун, өтө көп адамдарга жардам берди. Биз ошол жана Гүлхан Абдиевага жөнөткөндө ал бир катар баягындай нервный системаларын даарылап, мындай кичине поддержка берип, жакшы мындай чыңалтып койгондон кийин бул адамдын ден соолугу өзү дагы мындай бышык болуп калгандан кийин дагы кайра эле баягындай нервный система слабый болуп кирип кете бербестен, алсыз болуп кирип кете бербестен жакшы болуп калат дагы. Ушул жолдор менен дагы кутулуп кеткен учурлар көп болот да. Алла ыраазы болсун. Анан ошол сизге мен барганда аябай очередте көп адам тургандарын көрдүм. Анан өзүм менен дагы адамдарды алып барып көрдүм да. Ошол жерден кээ бирлерди көрдүм. Устаз айтты, менде элдин баары бар деген, бүттүк жака молдордун баары бар деген. Мен устазга келгенде эчтеке жок деди. Кайда кетип баратам, врачка жиберди. Сеники мындайча айтканда духовный эмес, медицинский оору экен депчи.
Кээ бирлер болсо мен жок деп баргандар да мына менде сыйкырды жок деп калганда алар да сыйкыр болуп калгандарды көрдүк. Сиз баягы дем салгандан кийин башым бошоп калды, көзүм тунарып калды дегендерди көрдүк да. Ошол сиз устаз мындай кандай кылып айырмалайсыз мисалы? Мындай сенде мындай оор эмес, медицина оор экенин Гүлхан эжени тааныйбызбы? Гүлхан эжеден Алла ыраазы болсун. Ал жөнүндө да өзүнчө сиздерге маек кылып беребиз, себеби Гүлхан эже өз көзүм менен көрдүм, баягы бир үй бүлөгө келип бычакты бекийт, бычак көрүнгөндө балдарды союп салгым келип атат деген адамдарды, мындай дагы өзүнүн атын унутуп коюп ушунчалык деңгээлге түшүп кеткен адамдарды дарылаганды көрдүк. Ал эже 50 жылдан бери кызмат кылат экен. Ал эжеден да Кудай буйрса сиздерден сөзсүз интервью алып беребиз. Анан мага кээ бирлер досторум айтып калат бул сенин дамылаң эмне, бул врач дагыбы депчи дамыла. Анан же бул сизге тажрыйба менен ушундай келдиби, ушундай кээ бирлерди мен барганда деле ошо баягы жин кирген эмес, ага ушундай медицинский оор менен ооруп атасың деп жибергендериңизди көрүп атам да. Же окугансызбы дамыла бул жагында? Эми албетте сиз айткандай баардыгын бир эле көрүп айырмаласа болот да. Буну симптомдор менен эле айырмалабайм мен. Мисалы кээ бирлер мага келип бунун оорунун симптомдору кандай болуш керек, кандай дей берет да. Жана да башында да бир айтып кеттим, бул симптомдор окшош боло берет. Симптомдор менен айырмалаган бул туура эмес. Мисалы мага деле келгенде симптомдор менен бул адамдын ар бир адам жеке келгенде окуп, мисалы адамдын мисалы колунда тамырлары болот, же бул жакта центральный веналар болот, ушулардан кармап көргөндө ошонун гана айырмаланат да. Анан ошол өзүнө тиешелүү аяттар болот, ошол аяттарды окуп кармап көргөндө бул эми албетте биринчиден илим, бунун өзүнүн илими болот. Бул эми ошол илимде ошон үчүн мен ар бирини мисалы телефондон диагноз кое албайбыз да. Ар бир адамды келгенде тамырларына кармап көрүп, анан астынан окуп көрүп гана билсе болот да. Өзүнүн айырмачылыктары бар. Аны эми сөз менен айтып бере албайсың да. Анан буну сөзсүз ал адам ошонун илимин алып, ошо көп канча жылдар иштеп, анан гана айырмалай алат да. Аны азыр мен сизге сөз менен айтып түшүндүрсөм дагы, сиз ошентип бирөөлү колуну кармап көрүп аны айырмалай албайсыз баары бирчи. Тажрыйба көп керек. Аны баргандан кийин көрүш керек, Устаз, Аллах Таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Аллах Таала жаман көздөн, жаман сөздөн Алла сактасын. Өз көзүбүз менен көрдүк. Негизи мен өзү катталуучулар канча 180 миң катталуучубуз бар. Мен мындай ушуларга чейин бир мындай туура эмес нерсени, жаман нерсени чыгарган эмесмин да. Бир сыйра мындай тааныштарым болсо дагы, бирок мындай кылып тактап туруп, потому что эл да ошол нерсени үмүт кылат, ошол нерсеге ишенет. Биз дагы анан биз сизди өзүбүз практикадан өткөндөн кийин дамыла сизди чыгардык. Анан бүгүн да чакырганыбыздын себеби 1,5 жыл мурун болсо керек, 2 жыл мурун дамыла түз эфир кылганбыз. Азыркыга чейин ушу чынын айтканда эми тажатты дебейбиз, бирок ушу номерим түндө деле чалып, 3-тө деле таң амал деле чалып, биз номерин берип коюңуз, биз да барып көрүнөйүн деп сурагандар көп да. Гүлхан эжени да сурагандар көп. Кудай буйрса биз ушул жерге устаздын номерин калтырып коебуз, устаз. Кудай буйрса анан кайрыла тургандар болсо кайрылып, биякта да өчүрөт көп экен. Номерге чалып өзүңүздөр байланышып, кээ бирлер жөн эле келип алып, эрте келип алып 4 саат, 5 саат туруп калгандар болот экен. Ошон үчүн устаздын ушул жерге номерин калтырып кетебиз. Мындан кийин менден эмес, ушул номерден чалып сурайсыздар. Кудай буйрса ошол жака суразаңыздар, канчада келиш керек, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек экенин устаз айтып берет. Жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолукканга Аллах Таала насип этсин. Кудай буйрса дагы бир ушундай жакшы бир эфирлерди кылып турабыз деген үмүттөбүз, устаз. Кудай буйрса иншалла, Алла насип кылса болот. Кудай буйрса дагы мындай эфирлерден, дагы сиздерге пайдалуу эфирлерден Кудай буйрса көбүрөөк кылып беребиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун.